айымдар, мен азыр сіздерге мастер-класс көргөзгүм келип атат. Марля менен жүндү кантип кош керек. Марляны могу шофтору көрүнбөй тургандай кылып кантип кылыш керек. Бул негизи чоң проблема да. Негизи мен көп эле жолу колдонгонмун эме кылыпчы. Биринчи марляны төшөп, анан марлянын үстүнө жүндү раскладка кылып, аны привалка кылып. Аны одарсаң эле бери ачылып калат, бери ачылып калат. Кошулган жерлери бир кыстай болуп, же мына марля жылып кетет. Анан бул мен үчүн бир чоң көйгөй болду да. Кандай кылсам, кандай шов жашынакай болсун, кошулган жерлери көрүнбөсүн. Көрүнөт кошулган жер, хотя бы мындай минимально көрүнсүн деп. Анан мен мындай кылдым. Раскладкага, көк пакет клеенкага жүндү биринчи төшөдүм. Жүндү өзүңүздөр кандай раскладка кыласыздар, өзүңүздөр эметиңиздер, бирок мен муну мындай кылып салдым да. Мына жүндү. Биринчи мындай салдым, анан мындай салдым. Или мындай, анан мындай, разница нет. Жана крестик кылып эле кое бересиздер. Анткени мен будан сүрөт тартам, анан черми кылам да. Ошон үчүн ушундай раскладка кылдым. Раскладканын түрлөрүн көп, жаза бериңиздер. Үстүнө марля төшөдүм. Суладым жүндү, анан марля төшөдүм. Анан жашынакай кылып туруп, эки марлянын ортосун көрүңүздөрбү? Тимине жашынакай кылып туруп, вилка менен алып, ийне менен алып, колуңарга эмне аласыңар? Кисточка алып, мындай жана кисточканын арт жагы менен. Мынтип кошулган жери мына в принципе көрүнбөй тур да. В принципе көрүнбөй тур. Анан кийин могундай пакеттер бар, мындай мынтип чыгат. Пупырчатая клеенка деп коет. Обычно жанагы бытовой техникада көп ушуга оройт да, эмелерди. Бытовой техниканы. Анан алып туруп, эң биринчи кошулган жерди моундай шлейф машина бар, моундай. Мен колдоном, негизи мен колдоном. Анткени мен бул кандай десем, менин бул постоянный профессиям. Мен мындай шлейф машина менен колдонуш керекмин. Анткени колумдун териси жыртылып калат, кечке мынтип сүрө берсем. Мен сүрөмүн, бирок основной биринчи убалкасын ушу машинка менен жасап аламын да. Анын мунун үнү катуу чыгат, азыр коркпоңуздар, чочубаңыздар. Үнү катуу чыгат. Анткени бул эркектердин жанагы инструменттери да. Мынакей. Ушу кошулган, марля кошулган жерлер ушинтип ушу машина менен баардыгын кошуп алабыз. Мынтип караганда уже биринчи убалкасы болуп калат да. Дагы бул негизи үстүнө азыр мен сыра кошкон жерлерин кошуп алсам, мына бирде кошулуп туруп, бирде кошулуп туруп. Ушинтип шлейф машина менен кошуп алып, анан үстүнө сетканы жабам дагы, анан дагы жашынакай кылып туруп самындайм. Бирке кошуп алгандан кийин дагы бир сыра самындап, суусун кичирейтип, азайтып суусун, мына былчылдабаш керек да, самын суусу. Анан кайра машинка менен полный эметемин дагы. Анан мунун жана үстүнө клеенканы төшөп туруп, муну одарам. Одаргандан кийин наркы бетине уже ак жүндүн үстүнө вискоза төшөйм, сүрөт тартам, каалаганымды кылам да. Ошондо бул биягында уже увалка болуп, бекем туруп, эч бир жылбайт да. Эжекелер, бул абдан жакшы нерсе, ичи аккуратный болот, марля кошулган жери да көрүнбөй калат. Мисалы мен мунун раскладкасын аябай жука кылдым, бирок бир аз калыңыраак кылсаңыздар, мына жүн бияка чыгып, могу кошулган жерлери анча көрүнбөйт да. В любом случае мына көрүнөт, бирок жүнү көрүнүп калса, кадриси көрүнөт да, прям, кошулган жери явно көрүнөт. Анткени марля ак болуп, а бул бирке жүн мындай саргычыраак өң берип коет да. Баары бир экөөнүн өңдөрү келишпей, анан да мындайынан ачылып калышы мүмкүн да. Анткени баары бир кыймылдап атканда эметет. Анан ошон үчүн мен бул жаан бир сыра привалка кылып алам, эжекелер. Анан муну одарып туруп, наркы жагында сүрөт тартам, анан сүрөт тартканда сиздерге өзүнчө отдельно сүрөтүн
эме ине менен фальсифат эткен жерин дагы отдельно бир мындай бир 20 мүнөттүк видеода тартып берем. Бунун чермейдин полный процесстерин көргөзөм. Азыр мен сиздерге только марляны кантип привалка кылат и могу кошулган жерлери брагы жок. Мындай бирке жүн көрүнбөй жашынакай бул кошулганын гана көргөзүп атам. Биз менен бирге болуңуздар, биздин мастер-класстарга көңүл буруп коюңуздар и жекелер колдонуңуздар. Бул абдан жакшы техника да, марляны жүнгө кантип кошуш керек.